Restoranlarda çocuk eti, jana spirt içimdikler köp жерлерде иштөө, магазиндерде полкаларга тизүү, же эт комбинаттарда чочко эти менен кармап иштөө, ошол учурда намаз окуу жана алган айлык акыбыз кандай болот? Сиздин шарият көз карашыңыз бул суроо официант балдар кыздардан жана не деген мына мерчендайзер, не деген бул экен? Мерчендайзер, касапчы деген өбө? Жана касапчылардан дейт. Мерчендайзерлер жана касапчылардан. Товар ташыгандардан. Чочко же арак сатылып аткан жерде сен мусулман эмес өлкөдө жашап атасың. Бу жерде башка иш тапканга аракет кылышың керек. Ошол таап аткан айлыгың деңгээлинде бир аз болсо дагы макул иш тапканда ошока дароо которулуп кетүүң сага милдеттүү болот. Бирок которулганга чейин ошол жерде иштеп турасың. Анткени чочко, арак бул бизде дүйнө деп эсептелинбейт. Бирок сен иштеп аткан иште, мисалы үчүн кээ бир адамдар иштейт, ошол жанагы эттерди бөлүп бере турган, бузуп бере турган башка бир жер болгондо аны бөлүп бергенден анын күнөөсү жок. Эт чапкыч болуп иштей турган болсо, чочконун этин бөлүп берет. Болгону ошол этке иштетилген бычак бул жака иштеткенге болбойт, аны колгап иштетиш керек, колгап чечиш керек. Анткени сен билбейсиң, аны апарып итке салып берет. Аны апарып же ошондагы бирөөгө берет, бирок мусулманга бер. Мусулман чочкон этин жебейт өзү. Ошон үчүн жанагыдай башка жака берген болгон себептен аны кесип бөлүп бере берсең ал боло берет. Бирок ошонун этин сатып иштеген мына ошол шарият боюнча бир аз суроону жаратат. Ошондуктан сатып иштеген жерде анда алмаштырганга орунду аракет кылыш керек. Товар ошол жака өтүп кетиш керек болот.